кимдин ата энеси же алардын бирөөсү дүйнөдөн кайтса, аларга тоң моюндук кылган болсо, анда алар үчүн дайыма күнөөлүү кечирүүсүн Алладан сураса, күнөөлөрүн Алладан сураса, аларга дуа кылса, кандай адам ата энесине баш ийүүчүлөрдөн болот дейт. Машалла. Демек, бул жерде айта турган нерсе ушул. Биз бул дүйнөдө көптөгөн нерсеге муктажбыз. Ошондой эле бул дүйнөбүздүн оңолушуна, ахиреттин да оңолушуна биздин ата энелерибиз абдан чоң салым бар туугандар. Ушуга аябай көңүл бургула. Анткени себеп бекеринен алымдар айтпаса керек, ата эненин алдында биздин 80 милдетибиз бар. Ошонун 40-ы бул дүйнөдө, 40-ы болсо ахиретте. 40-ы ахирет деген. Мындай айтканда өтүп кеткенден кийин экен. Бул жерде ошону түшүндүрүп айтат да. Эми сен тоң моюндук кылган болсоң дейт да, субханалла. Эми эртең күндө ахирет күнү Алланын алдына барсаң, эми ата энең сага кантип дейт, эгерде сен аркасынан туруп я Алла, ата энемдин күнөөсүн кечирсең, кантип ата энең сени ошол күнү кечирбей койсун дегендей да, туурабы? Дейин дегеним, биздин алар үчүн кылган дуаларыбыз некен, субханалла, сөзсүз кабыл болот. Дайыма айтам да, чыныгы бала, чыныгы момун бала, чыныгы мусулман бала же кыз өзүнүн ата энесине намазда туруп дуа кылса, мына ошол чыныгы момун, чыныгы мусулман болот. Түшүнүп алдыңбы? Мейли 90-го чыгып калган болсоң да, өтүп кеткен ата энеңдин аркасынан дуа кылыш важип боюнча кала берет. Акылың жетери менен ата энең аркасынан өтүп кеткен аркасынан дуа кылыш кала берет. Биз ошол себептен көп убакыттарда мындай ушуга маани беришибиз керек. Мейли ал намаздан кийинки дуа болсун, мейли умрадан кийинки дуа болсун, мейли хаждан кийинки дуа болсун, мейли орозодон кийинки дуа болсун, мейли хатмы Курандан кийинки дуа болсун, мейли садакадан кийинки дуа болсун, ошонун бардыгына тең ата эне кошулуш керек. Ушунун сообун иншалла мен ата энеме. Дагы бир нерсеси, чоң нерсеси, о Алла, ата энемдин күнөөсүн кечир деген сөздү айтпаган бала, ал мындай айтканда ата эненин акысын аткарбаган болуп эсептелет. Түшүнөсүңөрбү? Кыз болсо дагы, эркек болсо дагы, о Алла, ата энемдин күнөөсүн кечир деп айтуу керек. Ата энеңиз тирүү болсо да ушуну айтыңыздар. О Алла, мен ата энемдин күнөөсүн кечир, бул хаятым, бул жашоосун аларга берекелүү кылгын деп бериш керек экен. Алымдар айтат, ким өз атасына, энесине, тирүүсүндө да өтүп кеткенде дайыма дуа кылып жүрө турган болсо, Алла менен касам ичип айтабыз дейт. Алардын балдары дагы сөзсүз ага дуа кылуучулардан болот дейт. Машалла, кимдер каалайсыңар? Мен дайыма айтарым, канча деген балдарды билем. Ошол баланын атасы ошо тилеп жүрүп бала кылган болчу да. Бирок ушул мезгилде ата энесинин аркасына мындай бир дуа кылган ордуна тескерисинче, ошолор убагында момундай кылып койгондо, ошолор убагында монтип бутуна туруп койгондо, монтип иштеп койгондо биз ушуну шимшип жүрөт белек деп субханалла көптөгөн жакшылыктар тепсеп коюп ушундай айткандар аябай көп угуп атам азыр. Дагы бир сөз болот, мисалы, булар бизге эмне кылып коюптур? Жок, субханалла. Андай бул сөз чыныгы надандын сөзү. Ушул сөздү аябай жакшы болуп жүргөн адамдардын балдарынан угуп атам азыр. Эмне үчүн билесиңерби? Бул анткен себеп субханалла биздин ошол балдардын ата эненин алдындагы биз үчүн кылган эмгегин мындай баалабагандыкта. Бизге бар нерсе жана айтып атпаймынбы, материалдык түрдө болуп калган. Бизге ушундук койсо. Бир күн ушундай болду. Мына Алла көрүп турат. Бир байке айтып, сиздин атаңыз жакшы адам болсун десем, оозуңду жапчы деди. Мындай мен атам дейт, жеткен шүмүшүк болчу деди. Аллаху акбар, титиреп мындай эме болуп кеттим. Ал адамды тааныйт элем мен, көргөн болчумун. Эми сонун адам эле, ак сакал эле, абдан жакшы адам эле да. Эми өлгөндөн кийин атасына ал сен аны билбейсиң дейт, шүмүшүк болчу дейт. Туура. Бирок ал адам ушунду айткандан баштап, мен ушул убакытты көрүп, мен айттым, байке дедим,
Кудай Таала көрүп турат дедим. Ушу сиз өлгөн адам аркасына акарат келтирдиңиз. Аллах сизди шерменде кылып, бүткүл жер мындай бир эле жерге шерменде болбой, кошунага эле шерменде болбойсуң. Айылган эмес, бүткүл район кербес, область, республика уят болсун дедим. Алла көрүп турат, субханалла. Ошондо оозунан жийип айткандан эле 2 жылга жетпей, мынакей бүткүл Кыргызстанга шерменде болду. Кандай эле тирүүлөрдүн айыбы жашырылыш керек болгондой, эмнекен өлгөндөрдүн да айыбы жашырылыш керек. Бөтөнчө өзүңөрдүн ата энеңердин айыптарын жашыруу керек. Туура кээ бир убакыттарда бар. Мындай акмактын ачыш керек болот. Акмактын ачыш болот. Мисалы көбүн билип атам, угуп атам, кыздар, канча деген кыздар мага эмес зат, устаз. Мен атам мага ушинтип мени 5-6 жыл ыдык кылып, момундай мени колдонуп жүрдү. Атам мени момунтип субханалла зордуктап жүрдү. Мени ушундай энемдин көзүнчө ушинтип жүрдү мени. Мени ушундай сабап жүрдү дегендер бар. Эмнекен аларды болсо биз аябайбыз уже. Аны бул адилеттүүлүк бул эле болуш керек. Аны сотко бериш керек аны. Аны азыртан жок кылыш керек. Мындай болсо бир жөн. Бир айтайын деген нерсем кез-кезде урушуп койгон болсо, үй бүлөсүнүн ичинде бир проблемалар отурган болсо, ошонун жүрөгүнө алып алып, уну көчөгө чыгарып кереги жок. Жана бир өтө бир маанилүү нерселер чыгарса болот да, бирок туурабы? Бир айтайын деген нерсем, мисалы, ошол өлүп кеткен ата энесинин аркасынан жана айыбын ачып бир адамдарга жамандоо, бул чыныгы күнөө, чыныгы арам болуп эсептелет туугандар. Машалла. Үй бүлөлүк, бактылуу үй бүлө, күчтүү мамлекет деген тема менен биз Кыргызстандын баарын башты кыдырып бүтүп бартабыз. Ушул сөздө жалаңышы мына эркек, аял, ата эне, бала, ошонун ортосунда кошуна, келин, кайнене деген ортосунда мамилелерди оңдойлу деген ниет менен ушунча көп нерсени кыдырып, көп сөз айтылып келди. Бирок ошонун аркасынан ушул сөз тема болгон сайын ушунча көп адамдардын бизге жазып атканын угуп атабыз да. Көрүп атабыз. Анан бир тыянакка келдим. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айтканын жашообузга да жок калыптыр биздин. Пайгамбарыбыздын жашоосу биздин жашообузда жок калыптыр. Пайгамбарыбыздын адеп ахлагы, мүнөзү жашообузда жок калыптыр. Анан ойлонуп көрдүм дагы, кой дедим. Биз атабыздын жолунда кандай болгон, аны изилдеп отуруп, ушунча көптөгөн макал лакаптар биздин пайгамбардын айткан хадисине ылайык экенин көрдүк. Дагы анан ошону айтып баштадык. Эми караңыздар. Ошол айтылып, качан ушул нерсе келе баштаганда, сабактан кийин, бул сабак өткөндөн кийин. Мен 10 дебейин, 100 дебейин, субханалла, 1000 деген үй бүлөлөр бизге кат жазып баштады кайра. Устаз, биз түшүндүк. Биздин маселебиз бул жерде экен. Көрсө, таң көрү. Сиз менен биз айтканды унутуп калыптырбыз. Мына аксакалдар мынакей. Көк сакалдар, мына эркектер. Бул болбойт. Атанын орду боуду атабызды апарып төргө отургузуп, энебизди жанына отургузуп, субханалла, андан бир туугандарыбызды коюп, анан эң акырында балабызга субхана мамиле кылган ордуна биз тескери кылып калыптырбыз. Биз баланы төргө отургузуп, андан кийин аялды отургузуп, андан кийин субханалла, башка эң артында кылып калыптыр баландарчы. Биз полонез ордун алмаштырып салыптырбыз. Түшүнөсүз, ордун алмаштырып калыптыр. Ошонун себебинен биз эмнекен эртеңки күндө бизди сыйлай тургандар эмес, бизди коргола тургандар тарбиялап баштаптырбыз. Мына баарыңар эстеп алыңыздар. Кимдин үйүндө атасынан биринчи тамак ичип аткан, колго тамакка салып аткан болсо, анда бул проблема уже. Энесинен биринчи субханалла, энесинен мына өзүңдүн энеңен биринчи субханалла жанагындай тамакка кол салып аткан болсо, атасы жок болсо, энеси ос тийип туруп, баласы ос тийип башта, уже үйдө проблема келди деген сөз болот. Түшүнүп атасыңар? Муну ар бирибиз кылып койсок болот экен. Эмне үчүн? Балам кой отур, чоң атаң келсин. Балам кой отур, чоң апаң келсин. Балам кой отур, атаң келсин. Балам кой отур, энең келсин. Кой отур, байкең ос тийсин. Кой отур, бул эмесе, анан сен эң шашпа балам. Деген сөздү айтпай калыптырбыз. Карасаңыз, бул сүннөттө тура улууну сыйлоо. Же сүннөт эмеспи? Сүннөтпү? Эми аны ким унутуп калыптыр айтканды? Биз да турабы? Кез алдында тамак болсо, сүннөт алдына коюп койгула. Калган убакта алдына коюп койду, бүттү.
Отура бер ошол жерде. Кайсы бош орун болсо ошол жерге отура берсең болот, сүннөт. Туура, субханалла. Туура. Бул пайгамбардын адеби, пайгамбар отура эле деди. Бирок адепте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам улууну биринчи сыйлады, оң жагындагыны биринчи сыйлады. Бул адеп. Кайсы элдин адеби жоголсо, ошол элдин келечеги жок. Кайсы элдин үйүндө субханалла адеп жоголсо, ошол үй бүлөнүн келечеги, мамлекеттин келечеги жоголот. Унутпагыла. Эсиңерден чыгарбагыла субханалла. Бул нерсе айтып берип тажа элекмин дагы, да айтам деген оюм бар, Кудай кааласа. Иншалла. Көчөнүн айтат, аксакалдардын кадырын көтөрүш керек дейт. Кантип көтөрөм мен? Кантип аксакалдын кадырын көтөрөм? Анткен себеп некен атан төбө мас болсо, тайлак менен дос болот болуп субханалла. Аксакалдардын бардыгы тең ичкен арагын мактаса, кыз барган кызын мактаса, өтүп кеткен Советтер Союзун мактаса, башка жеген коюн мактаса, андан башка мактай турган эчтеке калган жок. Туура айтып атамбы? Улуу сөз сүйлөсөң, кел жиребей кетчи. Молдо менен ишим жок. Атасы барда тиги баласы сакал койчу эмес. Билген сөз эле ушул эле да. Мынакей, бул жерде мечитте отурган ар бириңер эртеңки келечекте карган адамсыңар. Унутпагыла. Дин гана адамдын ордун таап берип келе берет. Дин таап берет. Мына биринчи сапта аксакалдар турат. Экинчи сапта андан кийинкилер, аны эң артында анан субханалла эмнелер турат? Балдар турат. Балдардын аркасында аялдар турат. Мына ошол сапты тууралаш керек. Мына ошол сап туура болуш керек. Дейин дегенимчи субханалла, мына ушул жерде турган о жүзөң. Мына башкар дегенде, башчы бол дегенде сөзсүз аял менен теңешип, тепкилешип, аны менен айтышып эч качан жеңе албайсыңар. Гарантия берем субханалла. Түшүнүп атасыңарбы? Аларга кандай мамиле кылуу керек, кантип жеңиш керек десе, эмне кылыш керек экен, машалла, сыйлайбыз. Хоп, сиздики туура. Эң жакшы машалла. Машвара, хорошо, муну кылабыз дейсиң. Такыр эле болбосочу. Таптаза эле кызылдай эле болбосочу. Кайсы тарабынан? Любой жагынан. Анда мында кылабыз. Мында кылабыз. Мастуратка апарып тепкилеп келебиз. 3 күндүккө чыгарып. Айтайын деген нерсе ушул экен. Демек, аял менен айтыш керек бекен? Аны сабап кереги бар бекен? А мен генералмын деп доказать этет кереги жок. Болгон нерсеси эмнекен? Тилиң менен эмес, көзүң менен тарбияла. Өзүң туура болгон, өзүң калп айтпа, өзүң бирөө менен бар ушактаба, өзүң арам жебе, өзүң Алла менен дайыма бекем болгон, эмнекен ошондой лидер аял эркектин аркасынан субханалла аял жүргүз келет. Бирок катынча айтышкан, нет ушакты таратып койгон, анча-мынча өзүнүн немесинде алы келбеген эркектин аркасынан аял киши эч качан ээрчибейт. Демек, динибиз эмнени үйрөтөт экен? Эркектин лидер болушту бул жерде. Мечит кимдин үйү? Эркектердин үйү. Ушинтип эле берет экенсиңер. Алланын үйү. Туура, Алланын үйү, Байтулла, сыйыныш үчүн келебиз. Бирок эркектердин үйү, чыны такыбалардын үйү. Кудайдан корккондор, чыныгы лидерлердин үйү, мечит. Түшүндүңөрбү? Түшүнгөн жок ошосуңар. Мейли, урушкым деле келген жок. Просто деген субханалла, аз акыркы ошондой болуп кетти да азырчы. Айтайын деген машалла эмнекен, ошо ата-энелерди сыйлайлы. Чыны үйүбүзгө ар бирин ордуна коелучу. Шахматта эле бар да, король каякта турат, пешка каякта турат, туурабы? Акырын минти тарбиялап, аны акырын коюп коелу, машаллах. Аракет кылабызбы ушуга? Бирок сөзсүз үйүңөргө дин келсин. Динсиз эч качан тарбиялай албайбыз. Бала дагы, аял дагы, эч кимди. Амин. Кудай таалам береке берсин, күнөөбүздү кечирсин, айым кылсын. Амин.